Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2025 жылы чыккан четтетүү ыкмасы аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз кальмар оюну тартылып бүткөндөн кийин жумушсуз калып, эмне кылышын билбей жаңы жумушка орношуу үчүн адам өлтүрүүнү чечет. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар тасманы талдоону баштайлы. Или слишком горд? Күздүн бир жылуу күндөрүнүн бири каарманыбыз Юмансуу шишкебек бышырып жаткан. Мансунун аялы, баласы жана кызы бар болчу. Алардын үйү 2 кабаттуу кенен эшигинин алдында ар кандай дарактар өскөн чоң короосу бар эле. Каарманыбыз болсо аялына белектерди берип, үй бүлөсү менен бактылуулук күндөрдү өткөрүп, аларга ар дайым жакшы мамиле кылып, менде бардыгы жетиштүү. Бактылуулук үчүн дагы эмне керек деп үй бүлөсүн кучактап ичиндеги оюн айтып турат эле. Бирок бул күндөрдөн көп өтпөй эле каарманыбыз 25 жылдан бери эмгектенген Салар Пейпер ишканасы америкалык ишкерлерге сатылып, жаңы жетекчи жумушчуларды кыскартуу иш-чарасын баштап, иштен айдалгандардын катарына каарманыбыз Мансу дагы кирет. Сыягы бул кореялыктар ырыскыны жараткан берерин билишпейт окшойт. Анткени Мансуга жумуштан айдалуу өлүмгө тете болуп, эмне кылышын билбей, үй бүлөсүнө ал маселени жеткире албай көпкө ойлонуп жүрдү. Ал эле эмес, каарманыбыз өзүнө келүү үчүн жумуштан айдалгандар менен биргеликте психологко чейин барып, акыр аягы аялына иштен айдалгандыгын айтып, мага 3 ай убакыт берчи. Менде иштин көзүн билген адам көчөдө калбайт го, мен сөзсүз жумуш табамын. Мен жөндөмдүү адаммын го деп аялына убадасын берип, бирок 3 айдан кийин жүк көтөргүч болуп иштеп жүргөндүгүн көрөбүз. Кантсе да каарманыбыз бул иши менен биргеликте эле башка жумушка орношууга аракет кылып, аракетинен майнап чыгып, бир күнү чоң ишканалардын бири аны сүйлөшүүгө чакырды. Бирок каарманыбыз мындай учурларда көп болбогондуктан өзүн аябай эле жаман сезип, уялып катуу толкундандып айтор өзү жөнүндө жакшы деле сөздөрдү айтып бере албай, жумушка кабыл алуучулардын суроолоруна дагы кеңири жооп бере албай коет. Бирок кандай болбосун Мансуга сизге жакында коңгуроо кылабыз деп ишендирип узатышты. Анда каарманыбыз андан нары жумуш издеп, эч бир ишкана аны жумушка албай. Мансу тизе чөгүп суранганга чейин барып, бирок анысынан деле пайда чыккан жок. Ошондуктан арадан көп убакыт өтүп, каармандарыбыз үйүндө эти жок тамак жей башташып, ал эле эмес, буга чейин багып жүргөн иттерин дагы бага албай калышып, бирөөлөргө беришти. Анан дагы аялы машыгып жүргөн теннисти токтотуп, балдары дагы кошумча сабактарга бара албай, жада калса үйүн алдырып коюу коркунучунда туруп калышат. Минсуга үй тууралуу кабар аябай эле катуу тийди окшойт. Анткени ал бул үйдү сатып алып өтө жакшы көргөндүктөн бардык тарабын өз колу менен оңдоп, бак-тарактарды эгип өзүнүн көңүлүндөгүдөй жасап алган эле. Кандай болбосун жашоо уланып, каарманыбыз кечинде уюлдук аппаратынан Moon Paper ишканасы тууралуу көрө баштайт. Бул ишканадагы так эле каарманыбыз иштегенде кагаз чыгаруучу ишканалардын бири эле. Ал жерде так эле каарманыбыз иштегенде ордундукта Сончхол деген адам иштейт болчу. Ошол учурда Мансунун жанына келген аялы жөн эле тамашалап, элестет ушул Сончхолго чагылган түшүп өлүп калса, анын ордуна сен жумушка кирип алсаң сонун болмок десе, каарманыбыздын оюна бир нерсе келе түшөт. Ошондуктан ал эртеси күнү дароо эле жанагы Сончхолдун артынан аңдып жөнөдү. Көрсө ал буга чейин аялынын айтканын олуттуу кабыл алып, Сончхолду кокустук менен өлүп калды кылам деп аракетин көрө баштаптыр. Ал Сончхолду таап, анын башына күлдүн идишин таштап жиберүүнү көздөп, бир мезгилде гана ал жерде үйдүн кожойкеси пайда болсо, каарманыбыз өзүнө келди. Мансу ал жерден кандай кетиштин айласын издеп, идиштеги гүлдү мага сатыңыз деп айтып, гүлдү көтөрүп алып үйүнө барып башкача ишмерчем түзө баштайт. Каарманыбыз Сончхолду өлтүргөндүгү менен анын ордуна ишке кирүүсү күмөн болчу. Ошондуктан Сончхол жок болуп кетсе, анын ордуна канча талапкер бар болгондугун аныктайын деп, гезиттердин бирине калп эле жаңы Red Paper деген ишкана ачылды. Ал жака башкаруучу керек, ошондуктан тажрыйбалуу жумушчуларды алабыз деп жарнама чыгарып, шаардагы көптөгөн кагаз ишканаларында иштеген адамдар өздөрү тууралуу маалыматтарды жөнөтүшөт. Каарманыбыз ал адамдардын тажрыйбаларын жана жөндөмдөрүн белгилеп, алар менен биргеликте эле өзүнүн дагы жөндөмдөрүн көрүп, тизме түзө баштады. Каарманыбыздын тизмесинин жыйынтыгында Мансудан күчтүү 3 адам бар экен. Демек ал Сончхолду жок кылгандыгы менен ошол 3 адамдын бирөөсү анын ордуна жумушка орноп калуусу толук ыктымал болчу. Ошондуктан каарманыбыз ал 3-өө тууралуу маалыматты чогултуп, атайын тапанча арастап, аларды чекеден өлтүрүүнү көздөп биринчисин аңдый баштады. Бул адамдын аты Кубоммо, аялы Ара менен шаардын четинде жашайт эле. Алардын жанында токой каптаган тоо болгондуктан ар дайым эс алууга чыгышып, биргеликте сейилдеп жүргөн мезгилде Мансу ал жерге тапанчасын көтөрүп келип алып күзөтө баштайт. Бул убакта каарманыбыздын аялы Мири дагы жумушка орношуп, тиш дарылоочу дарыгердин жардамчысы болуп иштей баштаган эле. Мансу болсо кечинде аялына келип күн сайын иш издеп жатам деп алдап, эртеси күнү кайрадан эле кийимдерин кийип алып иш издеп келейин деп кетет. Бирок каарманыбыз эч кандай иш издебей эле бул жолу өлтүрөм деген адамынын үйүнө кирүүнү чечиптир. Ал кирип эле үйдүн кожойкеси ойноштук кылып жаткандыгын көрүп, ал жактан качып чыгып, сыртта аңдып олтурса, каарманыбыз өлтүрөм деген үйдүн кожоюну Кубоммо келип калды. Ал үйүнө кирип эле бир заматтан кийин чыгып ызы чууга түшө баштайт. Сыягы аялы кылып жаткан ишти өз көзү менен күйөөсү дагы көрүп калды окшойт.
Мындай сүрөткө күбө болгон Мансу кызыктай абалда үйүнө кайтып, аялын жумуштан ала кетейин деп барса, ал кызы менен жана жетекчиси менен туруптур. Каарманыбыз буга чейин ойноштукту көргөндүктөн аялынан дагы күмөн санай баштап, анын жетекчиси тиш дарыгер О Чын Хо менен учурашкысы дагы келген жок. Ачуусу келген каарманыбыз бир күнү жини келип Кубоммонун үйүнө түз эле кирип барып тапанчасын такайт. Ал обонду бийиктетип тапанчанын үнүн эч ким укпасын деп, атууга даярданып жаткан мезгилде ал жерге Кубоммонун аялы келип калгандыгын көрөбүз. Бирок Мансу аны байкап калып чочуп кеткендиктен тапанча атылып кетип, аялы каарманыбыздын башына чыгып ортодо талаш тартыш башталды. Анткени жерге түшүп кеткен тапанчаны бардыгы алганга аракет кылып бири-бири менен жулмалашып, бир нече мөөнөт талаш тартыштан кийин тапанчага Кубоммонун аялы ара жетет. Муну түшүнгөн Мансу артын карабай качып бара жатып бир мезгилде тапанчанын атылган үнүн угуп, тапанчаны алган ара күйөөсү Кубоммону өзү өлтүрүп койгондугун көрөт. Көрсө аялы Кубоммого көптөн бери ачууланып жүргөн экен. Окуядан кийин ара Мансуну куалап, ал унаасы менен качып, унаада күйүүчү май түгөнгөндүгүн көрүп дароо эле күйүүчү майын толтурду. Мындан соң каарманыбыз түнү окумда кайрадан окуя болгон жерге кайтып келип, ара ойношун чакырып, күйөөсүн жана тапанчаны көмдүрүп жаткандыгын көрөт. Көмгөндөн кийин ара үйгө кирип кетсе, каарманыбыз көмүлгөн жерди казып, тапанчасын алып алып эми гана үйүнө кетти. Мансу мындан соң максатын улантып экинчи адамды жок кылуунун аракетин көрүп, аны таап бут кийим саткан дүкөндөрдүн биринде сатуучу болуп иштегендигин көрөт. Анан дагы ал адамдын кызы бар экендигин көрүп, өзүнө өзү суроо салып, деги мен туура эле иш кылып жатамбы, бирок бир жагынан башка аргам дагы жок да. Мен деле кызымды багышым керек да деп жанагы адам унаасы менен кеткен жолго атайын токтоп, унаасын бузулду кылып жолдун четине түнү окумда токтотуп коет. Мансу максат кылгандай так эле ошол адам токтоп каарманыбызга жардам берүүгө аракет кылып, унааңыздын бузулган жерин мен карап берейин деп жаткан мезгилде каарманыбыз ага тапанчасын такай баштады. Бирок ал адам качууга аракет кылып, Мансу аны дароо атып салып, унаасына жүктөп, кандын бир бөлүгү көрүнүп калгандыгына карабай унаасын үйүнө айдап кетет. Көрсө каарманыбыз үйүнүн эле коросунун бир жерине денени көмүп салууну каалаптыр. Бирок ал толук каза албай чарчап уктап калып, эртең менен аялы аны тура эле тур деп ойготуп үйүнө тартип сакчылардын келгендигин айтат. Анда Мансу кармалгандыгын түшүнүп ойго чөмүлүп, чыгып эле мен силерге бардыгын түшүндүрүп берем деп жатса, алар Мансуга эмес баласына келиптир. Көрсө каарманыбыздын баласы түнү үйүнөн качып чыгып досу менен биргеликте соода борборлорунун бирине барып оорулук жасашкан экен. Ошондуктан досу экөөнүн тең изи дароо эле табылган болот. Каармандарыбыз баласын алып кеткен тартип сакчылардын кеңсесине барып иштин чоо жайын билишип, баласы Донхо деген досу менен досунун эле атасынын дүкөнүн тоношуптур. Буга чейин адам өлтүргөн Мансу мурдагыдай эмес, башкача болуп калган болчу. Ошондуктан ал дүкөндүн ээсин коркутуп үркүтүп эле күнөөнүн бардыгы сенин балаңда деп айтып, эгер ал менин баламды чакырбаганда бармак дагы эмес. Ошондуктан арызыңды кайтарып алгының. Болбосо мен сенин аялыңа көчөдө жасаган иштериңдин бардыгын айтып коёмун десе, жанагы дүкөндүн ээси чочуп кетип, өзү жөнүндө чындыктын билинүүсүн каалабай арызын кайтарып алат. Көрсө каармандарыбыз дүкөндүн ээси менен кошуна жашашчу экен. Ошентип каармандарыбыз баласын аман эсен чыгарып алышып, ал урдаган уюлдук аппараттарды буга чейин Мансу казган жерге көмүп, анын үстүнө билинбей тургандай кылып ит мур тегип коюшат. Мындан соң кечинде Мансу ишинин бардыгын жайгаштырып өзүнүн ишин кылайын деп, буга чейин дарактарды өстүргөн жерине өлтүргөн денени алып кирип майдалоого киришет. Бирок каарманыбызда бир мезгилде башкача ою пайда болуп, катуу зымды колдонуп, денени тоголок кылып байлап туруп көмүп салат. Бирок бул окуялардан көп өтпөй эле каарманыбыздын үйүнө тергөөчүлөр келди. Алар буга чейин жоголгон эки адамдын ишин изилдеп, жоголгон экөө тең Мун Пейпер ишканасына кирүүгө аракет кылган экен. Биздин билишибизче ал жака сиз дагы киргенге аракет кылгансыз. Демек сиздин дагы өмүрүңүз коркунучта болушу мүмкүн, ошондуктан абайлаңыз. Сиз негизи жоголгон адамдарды тааный белеңиз деп алардын атын айтса, каарманыбыз бирөөсүн дагы уккан эмесмин деп айтып, бул сүйлөшүүнү угуп жаткан аялы эмнегедир каарманыбыздан күмөн санай баштайт. Кантсе да тергөөчүлөр кеткенден кийин Мансу эми Сончхолду жок кылыш керек деп ошого киришет. Ошондуктан ал көп өтпөй эле Сончхол үйүнө жетейин дегенде анын унаасынын алдынан чыгып, өзүн тааныштырып, мен дагы так эле сизге окшоп кагаз чыгаруучу ишканада иштегенмин. Ошондуктан мени түшүнөсүз деген ойдомун. Ал жакта 25 жыл иштедим. Бирок мени 25 мүнөттө иштен айдап салышты. Ушугантип болсун деп эле ар кандай сөздөр менен Сончхолдун башын айландырып, анын үйүнө кирип ичимдик ичип олтуруп калышат. Бул убакта Мансунун аялы Мериге баласы көргөн нерсесин айтып берип жаткан болчу. Көрсө ал буга чейин ата энесинен жашынып тамбашка чыгып чылым чегип жатып, атасынын жасап жаткан ишин байкап калган экен. Муну уккан Мери буга чейин каарманыбыз денени көмгөн жерди каза баштап, ал жерден чындап эле түшүнүксүз нерсе капка салынып көмүлүп тургандыгын көрдү. Мансу бул убакта Сончхол менен ичип олтуруп экөө тең катуу мас болуп, Сончхол ичимдикти өтө көтөрө албагандыктан дароо эле уйкуга кетет. Мансу убакыттан пайдаланып анын денесин байлап, оозун таңдыдагы жерге көмүп, башын эле чыгарып койду.
Мансу анын оозуна бышмаган эттерди тыгып, андан соң бетин жаап, думчуктуруп өлтүрүп үйүнө алып кирип, ал өзүн өзү өлтүрүп алгандай сүрөт кылып, айлана чөйрөнүн бардыгын иреттеп шашпай бат-бат ал жерден кетип калат. Бул убакта анын аялы Мири казган жеринен эмне тапкандыгы белгисиз Айтор. Баласын ойготуп, аны сооротуп, атаң жөн эле чочкону өлтүрүп көмүп коюптур. Аны билесиң го, бак тарактарды жакшы көрөт, жерди семиртиш үчүн мурда дагы чочкону көмдү эле го. Дагы ошол кылыгын баштаптыр деп баласынын оюн толугу менен башка жака буруп коет. Ошентип Мансу маселени толугу менен чечип ишканага келип дагы бир жолу жолугушуудан өтүп, андан башка талапкерлер жок экендигин түшүнүп, бул жолу өзүн эркин алып жүрдү. Бирок буга чейин келген тергөөчүлөр каарманыбыздын үйүнө дагы бир жолу келип, болуп өткөн кылмыштарды териштирип ишти аныктап чыккандыгын айтышат. Көрсө алар биринчи өлгөн Кубоммону күнөөлүүгө чыгарышып, ал адам жумуштан айдалгандан кийин көп убакыт өзүнө келе албай кыйналып жүрүптүр. Аялынын айтымында Кубоммо экинчи адамды өлтүрүп качып кеткендей. Ошондуктан сиз дагы өзүңүздү абайлаңыз. Ал өзүнө окшогон кагаз тармагында иштегендерди өлтүрүп жаткан окшойт деген тыянакка келгендигин айтышат. Ошентип Мансу суудан корук чыгып жумушка дагы орношуп, ал биринчи жумуш күнүнө бара жатып аялы менен баласы аны узата баштайт. Миринин жүзүнөн Мансу кылган иштердин бардыгын билгендиги байкалып турду. Бирок ал үй бүлө бузулбасын деп Айтор эчтекени байкатпаганга аракет кылып жылмайып, каарманыбызды жакшы маанайда жумушуна узатат. Ошентип Мансу көздөгөн ишканага жумушка кирип, бирок ишкана мурдагыдай болбой адамдардын ордуна автоматташтырылган роботтор иштеп, аларды башкаруучу болуп каарманыбыз ал жерде жалгыз иштей баштайт. Кандай болбосун ал максатына жеткендигине кубанып, тасма ошол жерде аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул дүйнөнүн муктаждыктарына караганда эң биринчи орунга адамгерчиликти коелу.